Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде Маданият майданы. Жалпы кыргызстандыктарды кечээ күнү өткөн эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле эгемендүүлүктүн алдында өзгөчө бир жалпы маданият кызматкерлерине чоң белек болду десек болот. Биздин студиябызга бүгүн өзгөчө коноктор, өзгөчө макам, өзгөчө бир даража менен келип отурушат. Жалпы эле бүгүнкү биздин эфирибиз заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаев агайыбызга арналмакчы. Агайыбыздын бүгүн туулган күнү, агай сизди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. 70 жашыңыздын бир арыдым дебеңиз, карыдым дебеңиз. Сиз баягы ойдон биздин арабызда дайыма акыл насаат чыгатар жаныбызда болушуңузду каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун агай, эгер бизди көрүп аткан болсоңуз. Бүгүнкү эфирде толугу менен сизге арнайлы деп турабыз. Жана ошондой эле сиздин кечээ күнү алган өзгөчө даражаңыз, экинчи даражадагы Манас ордени менен куттуктагыбыз келет. Жалпы кыргыз элине бул өзгөчө сыймык, сыйлык сиздики болгон менен жалпы сыймык биздики деп билебиз. Өзгөчө кубануу менен сиз жөнүндө эфир кылып атканыбызды айтып өткүбүз келет. Агайдын бизди көрүп атканын билебиз. Студиябызга келген дагы бир өзгөчө конокторубуз бар. Студиябызга келген 3 конок так ушул Замирбек агабыздын шакирттери деген менен бүгүн бул конокторубуз дагы баштагыдан өзгөчө бир даража менен келип отурат. Биздин студиябызда кыргыз эл акыны Азамат Болгонбаев келип отурат. Азамат байке, сыйлыгыңыз кут болсун. Бул дагы биздин бир акындык өнөрдө, же болбосо дагы ушул маданият чөйрөсүндөгү бир чоң жетишкендигибиз деп билебиз. Сыйлык сиздики ага, сыймык биздики. Жана ошондой эле биз көптөн бери күткөн өзгөчө сыйлык Өмүрзак байке, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Биз качан сизди ушинтип тааныштырабыз деп дайым студиябызга келгенде айтчу элек, мына өзгөчө сүйүнүп отурабыз. Дагы бир жаңылып айтып алып, кээде жаңылып айтып алып, дагы бир өзгөчө кубанычыбыз, дагы бир Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы биздин студиябызда Самат Көчүрбаев агай келип отурат. Студиябызга кош келдиңиздер. Үчөөңүздөрдүн тең сыйлыгыңыздар кут болсун. Жалпы бул сыйлыкты сиз алган менен биз өзүбүз алгандай сүйүнүп отурабыз. Сиздердин үчөөңүздөргө тең баягы таттыктуу сыйлык деп ойлойбуз. Баягы көп кезде баягы кандай алды, кай жерден барып алды деген суроо жок. Чыныгы баягы ушул маданияттын бир майтарылбас жагын бир алып жүргөн инсандар катары сиздерге берилгенине биз аябай кубанып отурабыз. Эми биздин баягы залкар агабызды айтып өттүк, өзгөчө мына агайыбыздын дагы сыйлыгы менен куттуктап өттүк. Замирбек агабыздан сөз салсак, Азамат байке, сизден баштайбызго. Бул киши эми кайсыл жактан алып карабайлы? Акындыгын айтабызбы? Же баягы атадан калган алтын туяктыгын айтабызбы? Бир алымкул атабыздан калган алтын туяк деп билебиз атабызды. Анан ушул кишинин бир устатыңыз катары өзгөчөлүгүнө токтолуп өтсөңүз. Албетте, Замирбек агай бул элдик оозеки чыгармачылыктын, айтуучулук өнөрдүн, биз манасчылар деп, дастанчылар деп, төкмакындар деп кайсыл бир деңгээлде баягы жанрга бөлүп караганыбыз менен бул нерселердин баардыгы түпкүлүгү келип бир чоң дайрада. Мына ошол дайранын 21 кылымдагы буркан шаркан түшүп аккан уландысы бул биздин устатыбыз, мына биздин замандаш залкар агайынелерибиз отурат. Мына ошол чоң дайранын бүгүнкү күнгө чейин агып жеткен өкүлү бул Замирбек агайыбыз. Замирбек агай өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Алымкул атабыздын уулу, бир топ акындардын, бир топ залкарлардын батасын алган инсан. Анан эң негизгиси биздин акындык өнөрдүн туу чокусу Ашырал атабыздын, Эстебес атабыздын, Тууганбай атабыздын улуу залкар замандаш. Дүйнөнүн төрт бурчундай болуп, мына ушул төрт аксакал биздин өнөрүбүзгө, маданиятыбызга тирек болуп келген. Ал эми 21 кылымда Замирбек агайыбыз ошол сөз өнөрүнүн, элдик айтуучулук өнөрдүн туу чокусунда турган биздин залкар замандашыбыз. 21 кылымда дейбизби, же болбосо биз эгемендүүлүк алган 30 жылдын алкагында дейбизби? Ошол кезде мына Өмүрзак агабыз баштаган, ошол 90-жылдардын башындагы бир топ жаштардан тарта, мына 30 жыл аралыгында, же болбосо 21 кылымдын ушул 21 жылында дээрлик айтуучулук өнөрдөгү, дастанчы болобу, төкмакындык өнөрдө болобу,
элдик санат насыят терме ырларын ырдаган өкүлдөр болобу, дээрлик ошолордун көпчүлүгү Замирбай агайды устатым деп айтат десек булаша чапкандык болбойбуз. Себеби ооба бизге мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр жакшы түзүлгөн экен. Биз агайдын колунан таалим тарбия сабак алдык. Биз агайды ээрчидик. Бирок агайды жанынан ээрчи албаган дагы шакирттер болгон да. Ошолор мына 92 жылдары агайдын кассетасын угуп, телерадиодон ошол аткарган чыгармаларын сыртынан көрүп таасирленип, мына ошолордун баардыгы агайдын шакирти деп эсептелет. Мындайча айтканда, агай өзүнүн таланты менен биринчиден, агай өзүнүн улуулугу менен, агай ошол акындык өнөрдөгү бийик даражасы менен тетиги 19-кылымдагы Токтогул Эшмамбеттердин заманын, Жеңи жоктордун заманын, андан мурунку Арыстанбектердин заманын биздин ошол эгемендүүлүк доорго көпүрө кылып колуна жанагы салынган бир касиеттей кылып биздин заманга өткөрүп берген, таберик кылып өткөрүп берген ошол улуу касиеттүү адамдардын бири. Биз адамдардын касиетин туюшубуз керек, биз адамдардын касиетин сезип билишибиз керек. Мана ошолордун бири биздин заман менен жашап аткан. Ооба, биз айрым учурда улуу Токтогулду сөз кылабыз. Биз көпчүлүк учурда улуу Эшмамбет, Арыстанбек аталарыбызды сөз кылабыз. Алар биздин ошол сөз өнөрүнүн башында турган өкүлдөр. Ошону менен катар, ошол даража менен биз ушул катарлаш кашыбызда жүргөн, биз аздектеп ала турган инсандар дагы ошондой катарда, ошондой деңгээлде аздек тутуп сыйлашыбыз керек деп ойлойм. Саматбекке, бул негизи азыр Азаматбекке айтып өттү да, бул сөз өнөрүнүн бир өзгөчө баягы касиет кылып бизге баягы кастарлап берген киши деп. Бул агайдын баягы ар бир айткан өзү кандай гана көрүп жүрөбүз. Айтып баштаганда эле сөзсүз түрдө ким айтканын айтат. Кайсыл кишинин кайсыл жерде өзүнүн устаттарын эч качан унутпайт. А дегенде сөздү ошол нерседен баштайт да. Анан кийин баягы айткандарын угуп отурсаң, кайсы бир деңгээлде баягы сиз баягы илим чөйрөсүндө жүргөндө сурагым келип атат да, илимий бир мындай изилдене турган бир өзгөчө эмгек катары да, ар бир айткан дастаны дейбизби, санаты дейбизби, айтышта болобу, чыкканда алгач сөзсүз түрдө баягы тизмектеп өтөт бул киши өзүнүн устаттарын. Ар бирин. Жакшы маселени айттыңыз. Негизи бул киши өнөр эле эмес, шакирттерин бир турмуш тажрыйбасын пайдаланып, өзүнүн чыгармачылык басып өткөн жолун пайдаланып, жана улуу Токтогулдан уланган өнөр мектебинин иш тажрыйбасынын негизинде бизге эчендеген сабак берди. Мына могу жерде отурган үчөөбүз тең ошол агайыбыздын, Замирбек Залкар агайыбыздын шакирттери болсок, бизден кийин дагы биз дагы колубуздан келишинче шакирт тарбиялап атабыз. Демек, муну не деп айтса болот? Бул илгертеден келе жаткан кыргызга таандык элдик озек чыгармачылыктагы устат шакирт өнөрканасынын анык устаты. Илгери Токтогул атабыз ошол эле азыркы маданий музыкалык окуу жайлар, мектептер жок кезде өзү педагог, өзү тарыхчы, өзү насаатчы, өзү тарбиячы, өзү өнөр үйрөткөн устат. Ошентип баардык функцияны өздөрү аткарып келип, ошол себептен өнөрдө Токтогул чынар болуп калды да. Андан чырпыктары, ошол кезде чырпык болгон да, Токтогулда шакирт болгон мынакей Алымкул атабыз санап коелу, атын атаса куту сүйнөт дейт. Эшмамбет атабыз, Барып атабыз, Коргоол атабыз, Калык атабыз. Эми ушул 5 бутактан канчалаган шакирттер тарбияланды десе, анын бир бутагынан келип эле азыркы акындардын бир тобу, ушинтип дастанчылардын бир тобу деп кете берет да. Демек, ушундай өңүттөн алып караганда бүгүнкү күндүн чынары, элдик өнөрдөгү чынар бул Замирбек агай десек болот. Дегеним, мына үчөөбүз эле эмес, ошол искусство университетинде 90-жылдардын башынан баштап салттык музыка жана фольклор кафедрасында акындар классын жана дастанчылар классын негиздеп, так ошол класстан Элмирбек Иманалиев, Өмүрзак Кайыпов, андан бери мына Азамат мен Аалыга чейин келип, эң аягы баяндарга чейин окуду да. Демек, бул киши замандын талабын эске алып окуу жайда педагог катары ошол Токтогулдун заманбап жаңырган үлгүсүн улантты.
Демек сиз айтып аткандай, ал кишинин сүйлөп кеткен сөзү, улуулардан келе жаткан улуу жолду улап бизге өткөзүп, Азамат ага айткандай эстафетаны бир алтын көпүрө болуп өткөзүп бергени бизге. Демек биз бүгүнкү күндө Замирбек агайга бизге окшогон шакирт эле эмес, мамлекет кандай деңгээлде, канчалык деңгээлде сый урмат, ургаал көрсөтсө дагы жарашат деген ойдомун. Ошол себептен мына Манас, экинчи даражадагы Манас орденин алып атканы баарыбызды кубандырып атат. Чын дилимден куттуктайм. Нурсалыкбек, мына азыр көпчүлүгү баягы агайды Төкмөкүн катары көрүп чоңойдук да, биз эми баягы экрандан көрүп, анан Азамат аганы же Самат аганы көргөндө эле баягы анык бир шакирт экенин дароонанабыз да. А дастанчылык жактан бул киши кандай сизге бир таасирин тийгизди? Алгач мен агайды ушул бүгүнкү чоң сыйлыгы менен куттуктайм. Бул сыйлыкка өтө татыктуу инсан. Салттык ооз-эки чыгармачылыктагы бүгүнкү болуп турган үлгүнүн үлгүсү деп мен биздин агайыбызды айтып кетет элем. Бар болуңуз агай, көп жашаңыз, сизге рахмат. Сиздин бизге жумшаган мээнетиңизди мына ушул жерде отурган окуучуларыңыз жана дагы сизге көрбөй, сиздин жаныңызга келбей, колуңузду кармабой, бирок көгүлдүр экрандан, массалык маалыматтардан угуп окуучу болгон шакирттериңиздин атынан куттук айтабыз, бар болуңуз. Анан туура айттың, Гүлнара, бул киши жөн гана Төкмөкүн катары эмес, ошол эле убакта дастанчы, ошол эле убакта комузчу. Тек гана жөн эле сүйлөп отурса агайды, сүйлөп отурса, күндөп түндөп угуу бере турган учурда, мисалы үчүн Самат болуп, Азамат болуп агайдын үйүнө чейин барып сүйлөшүп калабыз. Биз тек гана угуп отурабыз. Ар күнү барсаң ар башка жаңылык. Коргол атабыздан баштап, Саякбай атабыздан баштап баарын көрүп калган киши да. Миң уккандан бир көргөн деген бар да. Бул киши сүйлөгөндө мен ошо Саякбай атабыз менен, Коргол атабыз менен чогуу жүргөндөй кабылдайм да. Биз айтсак ушундай болгон экен, Коргол атабыз мындай экен, Токтогул атабыз мындай экен, Алыкул атабыз мындай экен дейбиз. Биздин устатыбыз Замирбек агайыбыз, ал кишилер мындай болгон. Ошондо минтип кирип келди, мындай кылды дегенде, мындай айткан сөзү шундай кирет дагы жүрөккө муюп турган могул жерге өзүнчө бир архив болуп туруп калат да. Өмүрзак агай, шекериңиз оозунузда. Мен ушул жерден жана илимий дегенден улам баса белгилеп айткым келет. Устат шакирттик өнөр-кана боюнча мен өзүм азыр илим жактап аткан учурум. Элдик өнөрдөгү устат шакирттик маселе да, салттуулук. Ошол боюнча азыр Өмүрзак агай айтып аткан Замирбек агай айтып бергендин бардыгы бул илимий анализге ала турган болсо, бир керемет табылгыс, керек болсо айрым жерде китептерде жок материалдар. Бул жөн гана иликтөөгө алыш керек. Келечекте канчалаган илимпоздордун бир азыркы кездеги ошолордун дагы илим жолундагы бир өзгөчө материалдар боло турган сөздөр. Ал эми терме санатты айтса биздин устатыбыз айтсын. Бул кишинин ал сүйлөгөнүн карап отургандайын, анан ырдаганын айтпай эле коеюн. Комузду пайдаланганын, комуз менен үндүн, тональносттун, ыргактын ушундай куюлушуп бир бүтүндүккө келгени бул өзүнчө керемет нерсе. Андан дагы эң үлгүсү бул киши керемет устат да. Эң биринчи айткан сөзү менин эсимде, 92-жылы ошо искусство университетине биз фольклор кафедрага биринчи студент болдук. Биз бүтүрдүк, жаңы ачылган кафедра. Ошондо агай болуп келген. Анан агайдын классына бөлүнгөндө абдан сүйүндүм. Колубуз жетпей жүргөн балдарбыз да. Ошондо биринчи келип киргенде айткан сөзү ал күнү эсимде. Талантыңардын даражасы ар кандай болот, даңкыңар, баркыңар ар кандай болот. Бирок эң оболу адамдык касиет болсун, адам болгула деген сөздү эң биринчи айтканда. Андан кийин эгер адам болсоңор, талантыңар дагы таланттык дараметиңер дагы абдан жакшы өсөт деп. Ушундай жалкар киши бар болсун, биз абдан сыймыктанабыз. Ага, негизи агай бул Төкмөлүккө дейсизби, деги эле ушул өнөр чөйрөсүнө 16 жашынан келиптир. 16 жашынан бул эл алдына чыкканы. Ага чейин жанагы үйдөн тарбияланып, эми бул киши анан өзүнүн апасынын бир берген тарбиясын өзгөчө айтат экен да. Ошол багытта бир айтып берсеңиз. Агайдын Алымкулдун баласы экени, Алымкулдун уулу экени ошол
Осмонкул Алымкулдар тууралуу көп тарых уккандыгы, андан мурункунун баары эми бул эл билет, эл көргөн, уккан. Агайыбыздын апасынан өз алган бир интервьюсу ушул КТРдин эфиринен илгери кетти эле. Биз кичирээк бала болчубуз, эми студент болсо керек го эми баягы. Анан абдан таасирлендик эле да ошол интервьюдачы. Агай апасынан ошол улуу залкарлар тууралуу сурап, азыркы өзүнүн замандаштары тууралуу сурап, анан апабыз ошондо баардык нерсени төкпөй чачпай айтып берген да. Анан көрсө биз каалайбызбы, каалабайбызбы, көпчүлүк тарбия эне аркылуу өтөт да баары бир. Анан ошол апабыз берген тарбия, апабыз берген акыл, апабыз берген насаат агайыбыздын ушул 16 жаштан бүгүнкү 70 жаш курагына чейин бир чоң казына болуп берген да. Ал түгөнбөй турган казына да чындап келгенде. Ал кемибей турган казына. Ал көбөйсө көбөйөт, кайра артка азайып кетпейт да. Ошондуктан агай ошол казынаны сактап келген. Мына өзү көргөн Алымкул атасы, Осмонкул Алымкулда, Саяк байлар ошолордун бир топ замандаштары. Ошонун баарын жана жогоруда айткандай, көкүрөгүнө, көдөнүнө сактап келип анан бизге чачып берди да, казынанын оозун ачып берди да. Мына алгыла ушул жерден өзүңөргө керектүүсүн депчи. Дагы да ачып берди. Дагы да ачып берип атат. Анан агай мындайча айтканда чоң ишканада, ишкана. Аябай чоң ишкана агай. Эми мен 90-жылдан беркисин эле жалпылап айтайынчы. Ага чейин дагы бир топ шакирттерин тарбиялап, гастролдо жүргөндө, башкада жүргөндө болсо керек эми. Бирок баягы биздин таасирибиз көпчүлүгү эгемендүүлүк күнүнө байланып атпайбы? Ошол 30 жылда агай чоң ишкана болду. Мына дүйнөдө чоң Apple'га окшогон, Tesla'га окшогон ишканалар бар, баарыбыз суктанабыз, баарыбыз карайбыз. Агай ошол бузулуп кетпей турган, бирөө келип тоноп кетпей турган, бирөө келип тартып ала албай турган, мамлекетибизди карызга батырбай турган ишкана да. Ал ишкананын кайрымы мына бизге окшогон өнөрпоздор. Мүмкүн биз баягы бүгүн эң начары келип алышыбыз мүмкүн. Агай канчалаган балдар тарбиялады. Мыкты кыргызга төбөсү көрүнгөн. Мына ошол чоң ишкананын чыгарган буюмдары ошол жерде олтурабыз мына. Шакирти болуп. Агайдын 70 жылдыгы куттуу болсун чындап эле. Агайдын бир нерсени сурагым келет да, жалпыңыздарда эле. Негизи орус тилдүү окуптур бул киши. Анан баягы эшиктен киргенде эле орус тилинин баары сыртта калган, үйдө жалаң кыргызча сүйлөшөт экен эле. Бирок азыркы заманда деле баягы өзүбүз эгемен болуп туруп, орус тилдүү балдарга кыргыздын мынчалык тарыхын, мынчалык өнөрүн сиңирүү бул оңой эмес да. Анан кийин бул киши баягы Союз убагында орустун бир жетегинде турган кезде бир ал кезде орусча сүйлөө бул бир өзгөчө бир эң бир бийик деңгээлдеги инсандарга таандык нерсе болуп турган кезде так ушул өнөрдү кантип кармап калды дейм да. Бул өтө чоң бир өзүнчө бир нерсени талап кылат болуш керек дейм. Бул киши чоң теринин бучкагы да. Устатыбыз агайыбыз айтып калар эле, атабыз деп сүйлөйт эле Алымкул атабыздычы. Эл катары, ал элдин кишиси, мен деле ошол кишинин уулумун деп атам деп бөлүп сүйлөбөй, атабыз деп сүйлөйт эле бизге да. Атабыз менен барып калсак, бир жерде болсо, бир чоң иш-чара болуп атса, же ошол жана залкарлар отурган жерде ушу тизесине жөлөнүп отурат элем, ошондо атабыз ырдап аткан болот эле дейт. Анан эми баламын да дейт, ошончо уктап калам. Эми ар кандай уктайсың? 5 саат, 2 саат, 3 саат укташың мүмкүн. Баягы ырдап атканда уктаган болот элем, кайра бир нерсе болуп ойгонуп кетсем деле атабыз ырдап аткан болот эле. Же болбосо Осмонкул атабыз же Калык атабыз ушулар ырдап аткан болот эле дейт. Мына агайыбыз, биздин агайыбыз орус мектепти бүтүргөнү менен, бирок жүргөн турушу, баскан турганы, алган тарбиясы залкарлардан алынган. Ошолорду көрүп атып уктап, ошолорду угуп атып ойгонуп, көкүрөгүнө сиңип, ошол эле учурда апабыз. Апабызды көп айтат, саптары да бар. Акын болмок эмесмин, бирок апам болбосо деген саптары бар бул кишинин. Анткени Алымкул атабыз чоң талант болгон, ал киши көп деле үйдө болбогон учурлары көп болгон окшойт да. Гастролдо көп жүргөн. Мына ошол убактарда апабыз көп тарбия берип, көп каада салт, наркты кандай адам болуш керек экенин апабыз айтып берген деп көп ойлорун айтат эле.
Демек Союздун өзүнүн бир багыты. Орус тилдүү кылып, орус мектепте баланы окутуп аткан менен үйдөгү тарбиянын керемети башка. Апабыз менен атабыз башкача урукта даярдап. Үлгү, бүгүнкү күнгө чоң үлгү. Бүгүн да ошентип тарбияласак болот. Бүгүн да тарбия. Анткени балага көңүл бурулуш керек. Ушул жерден баса белгилей турган нерсе, өзү агайыбыз эскерип калчу эле. Атам айтат дейт да. Сырттан балдар менен кайсы тилде сүйлөшөсүң, ал өз эркиң, бирок короону аттаганда биз менен кыргызча сүйлөшөсүң деген эле бир эле талапты бул киши көкүрөгүнө сиңирип, ошол ага чейинки көрөңгөсүндө залкарлар менен болгон бир байланыш, руханий агаруу, жаңылануу, мындай тазалануу аркылуу мындай башынан ээрге түзө турган дейт го. Тегинде так ушул улуттук баалыктар менен чоңойгондон улам. Ошол нерсени алып калган өз дагы бир нерсе, баягы 16 жашында ошол бир алгач Кочкордон айтып эл алдына чыкканмын деп эскерет экен. Ансын азыр көргөнгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Анан бир нерсени сурагым келип атат да, ошол сюжетти көрөрдүн алдында. 16дагы баланы азыр эми баягы бир 10-11 класстын ортолугундагы бала болот, 9-10-11. Анан ал баланы машина менен окууга жеткизип, анан кайра алып кетебиз, анан кайда жүрөсүн деп 100 жолу чалабыз дегендей. Бул атабызда ал кезде же телефон жок. Анан ушундай бир аталарга кошуп берип эле алыскы жакка жөнөтүп, бул дагы болсо бир өнөргө болгон үйдөгү бир сый болсо керек, тарбиялаштын өзү 16 жашта азыр баланы токтотуш оңой эмес да. Сөзсүз сый. Экинчиден, бул киши Азамат айткандай, бир залкардын уулу болгондуктан кичинесинен эле эл шайырларын аралашып калды да. Ошол эле Алымкул атанын шакирти болгон Эстебес ата агасындай ошол Замирбек агай менен жаш уулуу болсо да жаны курдаш болуп жол көрсөттү, мындайча айтканда. Демек ошолор менен баягы атабыз Алымкул ата түзүп кеткен жол менен андан ары дээринде өнөрү бар, акылга зерек өзгөчө устатыбыз ошол 16 жашында чоң сахнага чыгып, чоң додого, башкача айтканда чоң жолго, чоң дайрага түшүп кеткен да. Азыр ошо алгач өзү эл алдына кандай чыккан экен агайдын өзүнүн оозунан угалы, андан кийин маекти улантабыз. Мектептен келгенден кийин, босогону аттагандан кийин башка тилде, орус тилде сүйлөмөй жок болчу. Мен 3 класста эле Токтогул менен атабыздын учурашкан ырын жаттап ырдап калгам. 3 класста эле. Биринчи жаттап ырдаган, өзүн ырдап берчим, ырдап берип калдым. Чолпонбай деген баатыр жөнүндө поэмасы болчу, ошонун үзүндүнү өзүн жазып ырдап берип калдым. Анан мага комуз жасатып берген кичинекей. Ошол комузун бурап берчи, анан алдына отургузуп алып, ырчыгуу деп биринчи ошол жана өзүнүн төкмө деген оонуна ырдап, ошол оонго салып ырдадым биринчи. Анан кийин атабыз көз өткөндөн кийин апам мени кандай эле мектепте кандай тарбия болсо ошондой кылып тарбиялады да. Мага тапшырма берчи, моуну жатта, моумдай оон менен ырдайт, моумдай ырдалат. Үнүңдү мындай чыгар, тилиңди так кыл. Ушунун баарын ошол апамдын мектеби болду да. Анан мен мисалы филармонияга чейин улуу агаларды ээрчип, алардын жанында жүрүп ырдаган жокмун. Мен ошо апамдын эле тарбиясы менен, ошол кишинин эле берген устаттыгы менен келип ырдап калдым. Анан кийин баягы филармонияга кошулганда, анан Ашкеме, Токтосун байкеге, Эстекеме, Тууганбай акелер менен жүрдүм. Алардан көп нерсе үйрөндүм. Көптөгөн үлгү алдым. Мени бир тууган инисиндей көрүшчү. Мен аларды ушул күнгө чейин айтам, мен мойнумдагы парыз ал айтып деген. Мына азыркы жаш акындарга да айтам, улууларда айта жүргүлө. Баланчадан уктум эле. Бүгүнчө айтты эле, ушинтип ырдап берди эле деп атын айтып ырдаш керек. Анан эле өзүбүз баарын билебиз деген болбой калат тарыхка. Туура келбей калат да. Мисалы Ашкем менен бир 15 жылдай бирге жанында айтышып ырдап жүрдүм. Тууганбай аке менен ошончо жылдар жүрдүк. Эстекем менен чоң салтанаттарды ырдадык. Анан жанына биринчи мени алып чыгып ырдаткан
Токтосун байке болчу. Тыныбек. Ошол биринчи эсимде Кочкор районуна барып калдык. Жаш механизаторлордун сүлөтү болуп, анан чыгайын деп атканда эле бир 15 жаш тракторист механизаторлордун тизмесин алып келди эле мени Тайке деп койчу. Ай кичинекей Тайке кел, мен качанга чейин өзүм бирдеме кылам. Жалмын жармын сен ырдайсың деп анан бир 7-8 мага берди. Анан экөөбүз сахнага чыкканда жолдо баратып үйрөтүп атат мага. Током айтса саламды мен том соруп кур каламбы деп баштап берди. Мен жашмын анда 16-дан жаңы ачкам. Анан кийин мен ошону айтып током айтса саламды том соруп кур каламбы. Ээрчитип чыктың жаныңа Эрбеге мен деп алаң деп кошуп деп атсам мен бу кече ала тоодой салмак алкемден калган каралды деп анан бир 7-8 мүнөттөй жалаң мен жөнүндө ырдап элге тааныштырып ырдады да. Мына ушундай улуу залкалагалар менен жүргөнбүз. Өзгөчө багы баардык устаттардын ушул жерде дагы айтып өтүп, кимдер менен чогуу жүргөнүн айтып өтүп, анан аягында келип жанагы өзүнүн элге чыкканын айтып, анда ким аркылуу чыкканын, кандай бир өзгөчө бир бул кишини сүрөттөгөндөн бери бүгүнкү күнгө чейин эстеп айтып отургандыгын өзү кандай чоң казына. Эми дагы бир нерсе, бул кишинин бир өзгөчөлүгү баягы биз теленин тили менен айтканда харизмасы деп коебузбу? Жаштар менен чыкса сахнага, бул киши жаш. Анан чоң киши менен чыкса, улуу киши менен чыкса, же болбосо өзү чыгып бир чоң салтанаттарды ачса, бул киши кадимкидей аксакал. Анан кийин баягы бир көрүп берет да чыккан жеринде. Ушул жагынан айтып өттүңүздөрчү, бул киши мисалы сиздер менен чыкса, сиздер теңдүү көрүнөт элдин көзүнө. Бул айткан бир санатындабы, же болбосо бир төккөн бир сөзүндөбү? Эми агай улууну да ээрчиди, жаштарды дагы ээрчитти. Агайдын руханий табияты, руханий баалуулугу ошол кайсыл гана тараптан карабайлы, ал бир өзгөчө чачырап турган нур. Ооба, агай баардык адамдарды өзүнүн жан дүйнөсүндө өзүнүн орду менен алып жүрдү. Ошол эстебес ашыралы Тууганбай аталарды бир чети агасындай, бир чети замандашындай, бир чети курдашындай, бир чети сырдашындай кылып аздек тутту. Бизге окшогон балдарын өз баласындай кылып, акылын айтып, насаатын айтып, өнөр үйрөттү. Ошол нерсе дагы сахнада көрүнбөй койбойт экен да. Жаш балдар менен чыкса баягы артында кичинекей балдарын ээрчиткен атадай болуп, баарыбызды аздек тутуп, кагылып согулуп ушулар ырдаса экен деп. Агайдын жөнөкөй турмуштагы дагы берген тарбиясы биз акындар үчүн эмес, жалпы өнөрпөздөр үчүн үлгү. Бизде эми 21-кылым бир кандай десек эми бир түшүнүп болбой турган заманда жашап калбадыкпы? Биз кээде ошол ырдаган концертибизге дагы кээде жоопкерчиликтүү мамиле кылбай калган учурларыбыз болуп калат. Концерт 6-да башталса, 5:55-те концерт сахнага келген учурубуз болот дегендей. Агай дайым айтчу бизге, өнөрпоздордун баарына. Жок дегенде жарым саат мурун эрте келип, ошол сахнанын аурасын сезип, болбосо ал күндө ырдап аткан эле сахна, филармония сахнасы. Бирок мүмкүн ар күн ар башкадыр. Мүмкүн ар башка бир руханий баалуулук берер сен жүрөң. Өнөргө жоопкерчилик. Өнөргө жоопкерчилик. Анан ошол барып, ошол жерде басып туруп, ошол жерде ошону сөзсүз айтчу эле. Эрте келгиле сахнанын артына. Эрте келгиле. Жоопкерчилик ал. Ал кеп концерт кечигип башталбай ал экинчи маселе. Анан агайдын устаттык тууралуу башынан баштаганда эле айтып атабыз да, бирок ошол нерсе бир аз тастыктоосу менен болсун деп бир нерсеге токтоло кетейин деп атам. 90-жылдардын ортосу агай манасчылар жана акындар деген чоң ассоциация түздү да. Түзгөн экен, эми анда түздү деп жанында жүргөндө айтсак болбой калар. Агай ошондой түзгөн экен. Анан өзү чуркап, эми 21-кылымдын устат шакирт тарбиялоосу башкача да. Себеби алымкулдар илгери ээрчитип кеткен, токтогулдар. Жанын алып жүргөн кайда барса ошол жака. Азыркы заман андай эмес да. Анан ошол чоң эл аралык уюмдарга чоң долбоор жазган экен дагы. Анан Проондон
ошол долбоорду утуп алган экен. Ошол кездин 90 жылдары бул 95-97 маанилүүлүгүн жылдары ооба да. ал эл аралык уюмдарга сездирүүнүн өзү бир чоң Эл аралык уюмдар менен иштешүүнүн өзү оор болуп турган учурларда ал иштешүү эмес. түшүнбөй алар бизди. Биздин өлкөбүз деле, өнөрүбүз деле, башка тармагыбыз деле өз айласын таппай турган кезде анан 97-жылы Кыргызстандагы бардык Кыргызстандын булуң бурчунан бири калбай, биягы Баткенден баштап биягы Ат башыга чейин, көлгө чейин бир топ шакирттердин баарын, устаттардын баарын чакырып, чогултуп, башын кошуп, анан ошол шакирт тарбиялагыла. Анан ошол устаттардын акысын төлөп берип ошол заманда. Бизге окшоп шакирт болуп барган мына Самат олтурат бул жерде. Ошол проомдун конкурсунда агайдын жанагы өткөргөн иш чарасында да. Анан ошол 97-жылы ошол иш башталып, анан 97-98-де анан жанагы жыйынтыктоочу иш чара болгон чоң фестиваль Бишкектин жогору жагында. Ошондо бүтүндөй Кыргызстандан, Таластан Назарбек Аксакал баштаган, Саматтардын устаты Асанканова баштаган, Оштон Тайырбек Токторбай аксакалдар баштаган, Раматылык Майрежеңе көлдө турчу эле ал өзүнүн кыздарын даярдап келип, Кочкордон Нурдин Ибраев деген аксакал бар азыр дагы мына ошол акындык өнөрдө. Ал өзүнүн өнөрпоздорун да тарбиялап келип, ошол кездеги залкарлар Тууганбай ата, Ашырал ата, Уркашабалардын бардыгы өзүнүн шакирттерин тарбиялап келип, кыскасы ошол Кыргызстандагы ошол кезде атагы бары дагы жогу дагы аксакал өнөрпоздорду чогултуп башын бириктирип, анан шакирттерин ээрчитип фестиваль кылган ошол жерде. Анан эми кыскача сөзүм жыйынтыгынын аягында ошол жерден таанышып калганыбызды айтып коеюн. Абдылашым деген аксакалыбыз ошол эми бизге устат болуп ошол иш чаранын негизинде. Анан фестиваль болду, баарыбыз ойноп күлүп жыргадык, аксакалга учурашып ырдадык. Биз анда кичинекей балабыз 7-8 класста окуган, Самат баш болуп мына ошол жерде. Анан фестиваль бүттү, фестиваль биздин айылга жакыныраак жерде болгон да, баягы анан биз жөө кетип калсак болот эле. Калган өнөрпоздор, устаттар баягы чоң автобустар тизилип келген, ошого салып алып, анан үйлөрүнө кетет. Анан элдин баары автобуска түшүп кетти да баары. Анан устат Абдылашым аксакал, анан жаныбызда Жанар деген бала бар эле. Үчөөбүз анан аягында калып анан жөө кетип атсак, агай баягы иштерин жыйынтыктаган окшойт. Унаасын айдап алып анан Бишкекти көздөй жөнөгөн атыптыр да. Анан түшүп Абдылашым атага ыраазычылык билдирип, ошол иш чарага катышканына. Анан канчанчы класста окуйсуң балам деди. Анан ошол кезде 7 класс белем, 8 кыскасы бүтөөрүм 3-4 жыл калган кез. Анан мен ага чейин чындап эле билчү эмес экенмин да, баягы өнөрпоздордун окуу жайы болот экенчи, чоң окуу жайы. Булар каяка барып, артист каяка барып окуйт экен деп билчү эмеспиз да эми. Анан негедир агайдын бир мээрими түшүп ошол жерде бир өзгөчө болду да. Эми кичинекей бала үчүн бул Кыргыз Республикасынын эл артисти келип анан назарын салып ошол жерде балам сен ушул жолго бас дегени бул чоң нерсе экен да. Анан ошол жерден айтты, Самат жогоруда айтып өтпөдү, искусство институтунда бизге окуганды институт эле. Ошол жерде сабак берем, ошол жерге келип оку деди. Анан бул мага бир чоң жол болду да, чындап эле. Мүмкүн аны мен билбесем, аны таштап коюп башка жагына өтүп кетмекчимин. Анан агай ошол жерден келип, анан 2000-жылы анан окууга тапшырдык, окуп баштап, 2001-жылы анан каникулдан келгенден кийин агай 1-сентябрда 50-ге толду да агай. 50-ге толду, мен кичинекей баламын. Анан агай эмнегедир мен ушул агайга өзгөчө ыраазы болгонум, бала сынтып четке кагып коюп антпай, эгер агайдын назары түшүп калса эми чындап эле баарына назар салганга мүмкүнчүлүгүң деле жетпейт да, физикалык мүмкүнчүлүгүң деле. Анан агай ошол кичинекей бала болсо анан студентибиз искусстводо, анан сен менин 50 жылдыгымда Амантай Байкең экөөңөр ырдайсыңар деди. Эми кичинекей балам, анан ыр эмне экенин деле түшүнбөй турган кез, анан бирок ошондо ырдаган экенбиз. Агайдын өзүнүн архивинде бар экен. Анан 2001-жылы 31 май, 1-июнда 2 күн. Агай ошол жылдары уда айтыш өткөрдү. 2000-2001. Ошол айтыштагы, мына кийин айтыш фонду түзүлдү, аркы берки деген нерселердин бар. Көрсө агай ошондой чоң коомдук иштерге агай мындай бир кайсы бир деңгээлде жол салып берип аткан экен да агай. Жол салып берип аттыр. Анан ошондо Максат Кулуев экөөбүз группалаш болчубуз. Алда агай да окуп калды да башында. Анан ошол айтыш бир топ жаштарга дагы, анан мурда аты чыгып калган акындарга да бир чоң жол болуп берди да. Бүгүнкү жанагы айтыш өнөрүнүн өзгөчө алгачкы пайдалануу. Ал 2000-жылы айтыш өткөрүү, ага деген спонсор таап кел деген ал катаал нерсе болчу.
азыр мүмкүн ал жеңилирээк. Президент колдоп атат айтышты, министрлик колдоп атат, айтыш коомдук фонду өзү колдоп берип атат. Ал учурда ал бул нерсе татаал болчу. Бул нерсе жок болчу. Курсагын айласын таптап жүргөн учур болчу. Мына ушундай жогоруда Азамат мырза айткандай, биздин устатыбыз, улуу устатыбыз Далай булактын көзүн ачкан. Булак көрсөң көзүн ач деген чоң теринин бучкагы төкмө, нуру төкмө биздин сыймыктанган агайыбыз эң жок дегенде биздей болгон устаттарды, болбосо улуу инсандарды тарбиялап булактын көзүн ачкан киши. Дагы айтып атпайбызбы, жанагы өзгөчө баягы окуу жайдагы бул кишинин талим тарбиялык жагын Самат байке ошол багытта жүрөт. Сиз дагы бул эми өнөрдү башка кесипти тарбиялаган бир өзүнчө бир жол менен чыгар. Мисалы математикти тарбиялайм десең, ал Кыргызстанда дагы математика бир океандын ар жагында бир математика, бир жанагы өзүнүн эреже менен эле иштеген нерсе. Ал эми өнөрдө эреже жок да. Анан бул нерсени дагы баягы окуу жайга барып, ошол нерсени түптөштүн, ошондой бир кафедра ачып дагы ошол нерсенин баарын баягы ынандырыштын, сенин өнөрүң бул деп адамдын өзүн ынандырыштын өзү бир чоң нерсе да. Анан бул кишинин ушунча баягы өзгөчө, азыр Азамат байкенин дагы өнөр жолундагы өзгөчө ордун айтып өттү. Ошол жагынан айтып өтсөңүз, бул кишинин баягы педагогикалык бир дараметин. Агайыбыз ошол искусство университетине барып дастан жана акындар классын ачканда, Кыргызстанда дастан акын эмес, комуз класстары ачылып элдик өнөргө эми кайтып аткан учур болчу. Биринчи искусство институтунда дастанчылар жана акындардын классы ачылып, ошону жетектеп иштеген. Кызыгы, ошол 30 жыл мурун баштаган жол бүгүнкү күндө кеңейип, ошол киши көрсөткөн багыт менен, ошол киши түзгөн түзүм менен биз андан дагы көбүрөөк балдарды алып, андан дагы көбүрөөк балдарга билим берүүгө мүмкүнчүлүктүн башатын ачып берген да. Бүгүн ошол дастан классы, акын классы уланып ал тургай бир нече балдарды тарбиялап өстүрүп атат. Окутуу куралдарынын өзгөчөлүгү да кандай болду? Келгенде биз көпчүлүк учурда Замирбек агай өзү көрсөткөн, жол көрсөткөн залкарлардын аудио, видео материалдарын пайдаланчубуз. Мына бүгүнкү күнгө чейин пайдаланабыз. Элдик өнөрдү окутууда эң негизги өзгөчөлүк ар бир өнөр посттун өзүнүн мектеби болот. Замирбек агай өзүнүн мектебин түзө алды да. Дегеним, ал киши аткаруучулук эле эмес, ошол залкарлардын басып өткөн жолун баяндап отуруп бизди кызыктырчу да. Баяндап отуруп. Ал жөн эле келип эле академический сабагын өтүп алып кетип калса, биз мүмкүн мынчалык кызыкпайт делек. Bir günü gelse Alım Kulatan'ın okuyasın, bir günü gelse bu Samat Manasçı, uşul Manaska kızıgat dep mümkün mağa sayakpaydın obrazın көбүрөөк айтып берип. Көрдүңүзбү? Бул методда. Анткени мен Манасчы болуп, Манас айтып жүргөндү кичинемден билип, мен келгенде эле айткан агай. Самат, сен колуңа комуз кармап, элдир-селдир ырдайт экенсиң, дастанды кошо үйрөн. Манасың ал сен Кудай Тааламдан оозуңа бүткөн кичинеңден келаткан өнөр экен. Мунуңду тыштаба деп, ошол агай устаттык кылып, эки өнөрдү кош өнөр кылып алып жүрүүмө багыт берген. Түздөн түз. Ошентип мен ушул жол менен кеткен болсом, ал эми окуу методикалык тарбиялык маселесинде ар бир чыгарманы үйрөтүүдө ар бир сөзү кулакка тим эле кыттай уюп куйчу эле да. Ошол эле көз алгыс деген чыгарманы бул Барпалыкуловдун обону, ошону музыкант тил менен айтканда мажор менен окуп, заманын талабына ылайык комузтоп иштеп койгон. Ошол эле көк сулуу, элдик кайрык аны керемет кылып иштеп туруп элге чыгарып койгон. Демек, тиги залкарлардын бир баалуу мурастарынын бир кычыгында жаткан баалуу чыгармалардын баарын алып чыгып иштеп чыгып, айрымдарына өзү жаратмандык менен обон чыгарып, же болбосо айрым өзүнүн ошол эле комузчулар, нан жөнүндө, залкарларды эскерүү деген, кыргызым деген термилерин ала турган болсок, өзүнөн дагы ошол эле учурда залкарлардан келаткан жолду дагы бизге жана арыктын ичин тазалап суу жүрө тургандай кылып нук салып бергендей нук салып берди. Демек, бул киши педагогикада салттуулук менен заманбап академиялык билим берүүнү айкалыштырып бизге жол көрсөткөн инсан. Сиз жогоруда айткандай, жаш балдар менен жаш балдар, улуу киши менен улуу ар кандай учурга айтып атпайсызбы? Бул
эң туура айттыңыз да дал ушу. Мына буга мисал Самат мырзанын сөзү. Менин мындай негизги багытым Манас жактан болгондуктан анын калат. Бирок ошо Манас жакты көп айтып көрдүңүзбү? Анан бул өнөрдү да кошо айтып жүр мындай. Өзүнүн чеги менен баарын үйрөтөт да. Эгер мага келип калса терме санатка басым коюп, анткени мен бир кызыгуумду билет да ал киши. Ушул жагын ушул балага мен көп сүйлөп берейин. Азаматка келгенде улуу устаттардын Эсен Аман менен Жеңжек атабыздын айтышынан баштап үлгү берки айтыштарды көбүрөөк сүйлөп жүрөгүнө. Анткени адам адамды ишендириш бул заманда өтө кыйын да. Ал эми биздин устатыбыз ушундай ишендирет, ушундай сыйкыр, ушундай туура да, бирок ал жалгандан эмес. Афёрстолук жөн эмес. Ал чындык менен, анан нукуралуулук менен, жөнөкөйлүк менен жүрөгүңө кыт кылып куят. Анан сен ал жол менен кетпеске аргаң жок. Анткени сен өзүң да ошол жолду сүйүп күйүп турасың. Азыр жана кызыгуу көп болгон учурда бул баягы тарыхка же болбосо түпкүлүккө бирөөнү ынандырып ошол нерсени ишендириштин өзү бир эң чоң бир түшүк. Анан дагы бир нерсе бул дастан жана акындык өнөрдү баягы өнүктүрүүдө бир өзгөчө орду болуп атпайбы бул кишинин. Анан ошол агайыбыз ушул тарапты баягы академиялык окууга киргизген жылдары оңой эмес болчу да, баягы айтышат баардык эле музыкалык окуу жайларда аябай бир эч нерсеге өтпөй калган киши келип комузду кармачу деген кездерди да баягы Роза эжебиз айтып аябай көп кайгыруу менен айтып келет. Ошол жылдары дастанды эч ким укпай, ар кимдин барып кулагына барып, ары барып, бери барып ушинтип неме кылчу элек деп да. Ошондой болуп турган кезде бул киши кантип ушул нерсени бир ушундай деңгээлге чыгара алды да. Демек, бул Кудай берген даремет. Мен дагы кайталайын да, бул Кудай берген даремет. Мына сиз айткандай ошол убакта дастан айтасың, терме айтасың, айтыш айтасыңбы? Керек болсо массалык маалыматтарда да бир чек койгон учур бар болчу. Бир 2 мүнөт кылып койсоң болобу, 3 мүнөт кылып койсоң болобу? Же болбосо мындай ырдырдап койчу деп ба. Дастандын чети айтылбайт. Мына ошол учурда ушул агайыбыз биздин жүрөгүбүзгө кыттай кылып куюп, бул жолдон тайбагыла. Акыбети болот, менеттеген жалпак болот. Анткени мен эмне үчүн айтып атам, улуулар басып келген жол ушул жол. Бул учур, бул учур убакыт өтөт. Балон атырган учур келет деп, мына баарыбыздын жүрөгүбүзгө кыттай кылып куюп берген. Кудайга шүгүр, биз ушул жолдон чыкпай келетабыз деп ойлойм, болгон аракетибизди жасап. Дараметибиз канча? Бул эми биздин ийгиликтер агайдын ийгилиги. Агайдын ийгилиги. Агайдын сыйлыгы. Биздин ийгиликтердин баары агайдын ийгилиги. Айтып отурсаңыздар, баягындай элес келет экен, локомотив болот го. Бир чоң узун поездду сүйрөгөн. Ошондой бир аркы доордон берки доорго бир өнөрдү бир оор жүктү бир алып келген инсандай бир элес калат экен да. Азамат ага дагы бир нерсе, бул жерде жанагы акындык өнөр деп атабыз. Бул кишинин төкмөлүгү. Мен бул киши төккөндө дагы бир ареки бир жөнөкөй нерсени айтып төкпөйт. Албетте бир салмактуу нерсени айтып төгөт да. Анан мына кечеде айтыш болду дегендей бир көрүп өттүк андагы. Анан бул кишинин баягы эзелтен бир аңыз кепке айланып айтып жүргөн, айтылып жүргөн бир айтыштарынан бир мисал айтып берсеңиз. Башынан бир жанагы учкай сөз болуп калган педагогикалык жөнүндө мен да бир экөө сөз айтып кетейинчи. Агайдын өнөрү өзү методикада мына Самат Өмүрзак байкелер жок дебейт болсо керек. Маселен агайдын жанагы Какен Алмазбеков менен чогуу иштеп жараткан чыгармалары, термелери. Чындап эле методикада Өмүрзак байке баягы акындар үчүн, терме санат айткандар үчүн. Себеби агай аны тим эле так, даана, дикциясы дагы, комузун чериткени дагы, аткарганы дагы бар. Ар бир так айтылат да. Анан ооба биз аны өнөрпоз катары угуп коюшубуз мүмкүн. Бирок балдарды окутууда, жаштарды же болбосо ушул аткаруучу болобу окутууда агайдын аткарган чыгармалары методика, өзгөчө чоң методика. Анан бул устат деген бул атаң дегендей эле экен да. Эми бир атаң да бул сенин дагы бир биологический эмес, мүмкүн ашып да кетет ооба. Анан ошол руханий атаң да. Анан руханий атаң ал сенин бардык талабыңды карайт. Агайдын өзүнүн алып жүрүүсү, агайдын сахнага болгон мамилеси, агайдын сахнага формасын кийип алып чыккандары, бардык өзүнүн орду менен, бут кийиминен баштап
комуз кармаган колуңа чейин, үстүндө башыңдагы калпагыңа чейин тыкан Комузуна болуп кылган турса, мамилеси кандай? тыкан болуп турса көргөн киши сүйөнөт да. Биз колубуздан келишинче агай мына мурдакы окуган Өмүрзак байкелерден баштап биз баарыбыз ошол нерсени алганга аракет кылабыз. Ошондой эми баягы баарыбыз аны аткара албасак да аракет кылып көргөнгө аракет кылабыз да. Анан Аракеттин өзү ийгилик. аракеттин өзү ийгилик. Эми айтыш боюнча айта турган болсок, агай бир топ аксакалдар менен өзүнүн заманында, кийинки заманда айтыштары болгон экен. Казакка барган айтыштарында Баянгал акын, ошол кездеги бир топ акындар бар. Ошолор дагы аябай айтып калат. Ошол нерселер суктанчу экен ошол кезде. 80 жылдардын аягы, 90 жылдардын башы бизде ушул Орто Азия мамлекеттеринин алакасы аябай жакшы болгон го. Ошол кезде башка өлкөнүн президенттери абдан суктанчу экен. Сиздин ушундай акындарыңыз бар, сиздин ушундай көрөнгөлүү өнөр поздоруңуздар бар деп чын дилин менен суктануу менен карачу экен. Мына ошолор ошол айтыштарды курганда ошол акындардын ошол кездеги даражасы эми замкемдикиндей болбогон чыгар. Анан айтышып, андан кийин 2000 канчанчы жыл, 2004 жыл бекен, 2003 бекен унутуп калдым. Аксакалдардын айтышы деп өткөрдүк. Ошол айтыштагы абдан бир руханий баалуулук болуп кыргыз тарыхында калып калды да. Бул Ашыр ата, Туганбай ата, Эстебес агайлардыкы. Бул ошол көрөнгө болуп калып калды. Мен дагы бир токтолуп кете турган бир кыска учкай токтолуп кетейин, убактыбыз дагы аз калды окшойт. Агай далилдеди да, эми акыркы 3-4 эле ишин айта алам. Биринчиси маселен ошол жанагы манасчылар акындар ассоциациясын жетектеп түзүп, Кыргызстандагы бир топ өнөр посторду тарбиялады ошол нерсе. Өнөр жолуна салды. Экинчиси бул уюштуруу иштери менен алек болуп, уюштуруу иштери менен алака кылып, ошол кездеги 2000 жылдардын башында айтыштарды өткөрдү. Анткени ал учурда айтыш өткөрүү абдан кыйын эле. Ошолордун баарын бир топ өнөр поздорду айтыш өнөрүнө аралаштырды. Үчүнчүсү, агай мамлекеттик иштеги жетекчи катары дагы биздин улуттук филармонияны жетектеди. Ошол жерде өзүнүн бир ишин алып барды. Биз эгемендүүлүктө филармонияны 30 жыл, акыркы 30 жылда ким жетектесе, ошол мыкты деген, таза деген жетекчилердин сап башында турган деп мен Замирбай агайды айта алам. Агайдын көкүрөгүндөгү, көөдөнүндөгү акыйкаты, агайдын көөдөнүндөгү чындыгы ошол филармониядан эми тарыхта ар кандай нерселер болгон да, баарын угуп билип жүрөбүз. Бир нерсени кытып калууга, бир нерсени чачып жиберүүгө, бир нерсени сатып жиберүүгө, анын тереңде жаткан жана Алымкул атабыз берген, биздин апабыз берген жанагы акын кылып, ошол нерсе көрөнгөсү ага жол берчү эмес. Ошондуктан биз агайды дайыма аздек тутушубуз керек. Ооба, кыргыз маданиятында, кыргыз искусствосунда, кыргыздын өнөрүндө, кыргыздын сахнасында аксакалдар Кудайга шүгүр көп Кудайга шүгүр. Мыкты аксакалдарыбыз бар. Бул классикалык жанрда болобу, бул деге элдик жанрда болобу. Бирок элдик оозеки чыгармачылык өнөрдө биздин азыркы учурда ушул бирден бир көзгө басар аксакалыбыз калды. Муну бийлик башында турган адамдар дагы мына эми сыйлыктан адам мүмкүн ооруса айыгып кетпей чыгар, кайгырса кубанып кетпей чыгар. Болгон ал кичине адамга бир демшик берет. Ошол нерсени кубат кылат. Ошол нерсе адамды жөлөп тайайт. Ошондуктан бийлик башында турган адамдан баштап карапайым ыруу кала турган адамга чейин биз бул кишини баягы алаканыбызга көтөргөндөй кылып аздек тутушубуз керек. Биз бул кишинин акындыгын аздек тутушубуз керек. Биз бул кишинин акыйкатын аздек тутушубуз керек. Биз бул кишинин кыргызга кылган деп жалпылап айтып атабыз. Ошонун баарын аздек тутушубуз керек. Мына педагогикасын айтып өттүк. Канча балдар тарбиялады? Урушчу эмес комузубузду унутуп калсак бир окуяны айтып тура. Ай балдар, комузуңар, агай комузуңуз болсо ырдап берели деп келдиңерби деп койчу, бүттеңкиде бирөө да комузун унутчу эмес. Анан агай чындап эле бир мына өмкөмдат жокко чыгарбай улап кетер. Азамат туура айтып атат. Эми ар кандай окуучу болот да. Бири кечигип келет, бири такыр уктап калат. А мен көрчүмүн башка агай эжелер чык эшикке, келбей экинчи, жаз, анан тигил бул деген. Агай так Азамат айткандай, мен комузумду ала келдисең, мен ала келмей экенмин деп болду. Анан экинчи улуктайсың ал сөз айткандай болду. Такыр урушкан эмес. Анан агайдын бир айтканы бар эле. Бул Залкардын уулу болуш бир чети абдан жакшы, анткени сен атаң Залкар. Экинчи чети абдан жоопкерчиликтүү.
Анткени сен баскан жол, сен атаңдын атак даңкын булгабайбы? Мына ушундай этияттык керек деп. Демек, биздин устатыбыздын, агайыбыздын баскан жолу бардыгы этияттык жол. Атамдын атына шек келтирип албайын. Жок дегенде улуу инсан болбосом да атамдын жолун булгабайын деген жол менен чоңойгон инсан мына бүгүнкү күндө атанын улу ата болуп, залкардын улу залкар болуп. Биздин бир ааламды багындырган атабыздын балдарында да жок. Эгер азыр карап турсаң, кептинчи ошол бүгүнкү күндө атасына чоң аш бере албай аткан бир ааламдык негиздеги инсандын балдары деле басып жүрөт дегендей. Эми дагы бир нерсе, бул агайыбыздын багы комузчуларга, жаштарга же болбосо нан жөнүндө айткан, ошол эле багы байтан бери айтып атабыз, илгерки бир залкар аталарыбыз жөнүндө айткан терме санаттарын угуп отурсаң бир башкача. Анан кийин бул кишинин дагы мына Самат агам айтты, жантан бери Көксулууну иштеп чыккан. Ал эми Көксулуу бүгүнкү күндө сиздин аткарууңузда ар бир кыргыздын жүрөгүндө дегендей. Агайдын аткаруусунда эми ал агайдын Көксулууну аткарганын өзүнүн жана сахнадагы харизмасы, анан багы биздин архивтерден көрсөң дагы анда бүгүн бир элде эмес, бирок агай жөнүндө жакшы сөз айтылып аткандан кийин багы угуп отургун келет экен. Гүлнара карындашым, кечиресиз, бир сөз менен айтып коеюнчу, Көксулуу деп айтылып атпайбы? Ушул агайдынчы эми жүздөгөн шакирттери болсо керек. Ушул мына ушул жерде Саматтагы өмүр окууга келебиз да, эми баарыбыз Каргадайыбыздан келгенбиз. Ушул 100 окуучу болсо 100-ü, 50-сü болсо 50-сü баардыгыбыз Көксулууну ырдап келчүбүз башынан. Баарыбыз. Көксулуу. Анан Көксулуунун багы ошол кездеги Көксулуунун көркөмү канчалык болду экенин бүгүнкү күндө биз билбейбиз. Деген менен мына агайыбыздын иштеп чыгуусунда аны бир өзгөчө Көксулууну аткарганда дүйнөдөгү жалгыз сулуу ошол экен деп элестетесиң. Анан аны Өмүрзак байкебиз аткарып жүрөбүз, ошол агайыбыздын бир иштеп чыккан агайыбыздын бир багыты менен азыр аткарып бересиз го дейм. Себеби бизге багы убактыбыз аз болуп баратат. Анан комуз тургандан кийин, комуздун жанында сиздер тургандан кийин эл албетте күтөт го. Ыр жаңырып калды. Театрда айтылат экен, мынтык турган болсо атылыш керек деп, комузддар четилиш керек болсо. Бир эки сөз айтайын. Анан агайыбыз айтчу эле, чыгарманы аткарганда ар бир сөздүн түбүнө түнөгүлө деп. Бул керемет сөз да. Ар бир сөздүн түбүнө түнөгүлө. Ошондо ал чыгарманын маңызы чыгат. Анан өзүнүн чыгарманын мукамы менен, обону менен абдан айкалыштырып, аспапты ойноп, анан четкилеп. Агайдын сөзү жүрүм турум эле үлгү, ал үйрөткөн өнөрүн айтпайбы. Агайдын керемет чыгармасы. Aşıkmın sizdey perige, aytalbayım sırrım demigen adamdı, munça çurkatmay aytırvay bilsen emine. Kızıkan sizdey perige, kıynalam çındap demige, işini munça güygüzböydegi, kıynavay bilsen emine. Gülgünde gülgün gümüşün, gülgünde kızdın gülüsün, güyütke düşüp жүрüşüm, gülgünüm aytçı kim üçün. Güldürüm takır üzgüm çok, güygüzüp süyüm bütün, jark etsen gülgün doy gümüşün, jaydarı kızdın doy gülüsün, jalınga düşüp жүрüşüm, jalım aytçı kim üçün, canından açtı çıktım çok, oldu can kızıp süyüm bütün. Ay yüzlü betin nur çalıp, azilingdin oylosam aylımda jatpayım tın çalıp, altınım çaçkan jarıktan aylanam körkө kurçalıp, aşıktık içtin ayınan men azaptı tarttım doy mınçalıp, gül yüzlü betin doy nur çalıp, kılıgın eske düşkündü da günügö jatpayım tın çalıp, kübüşün çaçkandı jarıktan da gün bölür körkö kurçalıp, kızıktın işi kurusun degi gıylo dede tarttım mınçalıp. Şunday керемет чыгарма убакыттын тардыгынан ушундай ырдап атабыз, керемет. Дагы бир бул аккан суу,
Аккан суудагы кече мына өзүңүз багы Жеңи жок атабыздын 160 жылдыгында өзгөчө аткардыңыз. Алдагы бир өзгөчө иштеп чыккан аткарууда сөзсүз ар бир өнөрпоздун өзгөчөлүктөрү болот да. Кызыгы ушул көк сулууну же болбосо көз алгысты аткарганда эгер кимдир бирөө Замирбек Үсөнбаев агайыбыздын записин укпай калса, же ал кишиден сабак албай калган болсо, кандайдыр бир жетишпестик байкалып тургандай сезилет да. Анткени оригинал өзөк ошол Замирбек агайдын аткаруусунда жатат да. Ошол себептен кайсы чыгарманы аткарбасын, бул киши эми тажрыйбалуу, залкарларды көргөн, ошолордун ырдаганын көргөн киши да. Анан бул өз оюнан тапкан эмес, ошолордун негизинде чыгармачылык тажрыйбадан улам иштеп чыккан. Ошол себептен бүгүнкү күндө дагы биз балдарга сабак үйрөткөндө көз алгысты ырдайбы, барпынын шамалын ырдайбы, же болбосо көк сулун ырдайбы, так өзүбүз устатыбыздан кандай үйрөнсөк, же болбосо устаттын көрсөткөн жолу кандай болсо, ошол салттуу нуктан чыкпай ырдайбыз. Ал эми ар бир баланын чыгармачылык дареметине жана анын өзгөчө индивидуалдык өзгөчөлүгүнө жараша бир аз алымча кошумча болот. Бизге бүгүнкү күндөрдө сабакта мына Самат мырза, Токтобек мырза болуп биз бир фондду жетектеп иштетебиз. Ошол жерде Дастанчы коомдук фонду, ошол жерде эл аралык коомдордон ар кандай проектлерди утканбыз. Мына ошол ар бир проектте биздин башкы кеңешчибиз биздин агайыбыз. Ошол киши кандай айтса, ошол киши кандай багыт айтып берсе, биз ошол кишинин айтуусунда иш жүргүзөбүз. Ошол ишибиздин ийгиликтери болуп атат. Bir презентация бердик, жакында да бир презентация болгон атат. Ошол иштин негизги өзөгүндө бакайдай болуп биздин устатыбыз Буга чейин өзгөчө бир чоң ушул Дастан багытындагы көчүлүк багытында бир неме диск даярдап бир альбом чыгардыңыздарбы? Дагы бир нерсени эми баягы жандоочу кийик аттырат дейт. Бир апабыз жөнүндө да айтып өтпөсөк болбойт болуш керек бул жерде. Эми үйгө барып атасыңар, чогуу үйдө баягы апабыздын дагы бир өзгөчө бир касиеттерин айтып өтсөңүздөр. Эгер жанында ошондой бир ар бир улуу эркектин артында албетте бир ийменки аял турганы менен анын бир чоң берген деми күчү ошол эркектин бир алдыга жылышынын бир чоң себеби го. Апабыз жөнүндө да бир айтып өтсөк, эфирдин аягында ал кишини да бир атап өтпөсөк. Сөзсүз жанагы мыкты жаратман, мыкты элге кызматка кылган эрдин артында аял заты турат дегендей. Негизи биз кызыгы Замирбек агайдын өзү менен түз сүйлөшүп эмес, көпчүлүк учурда үйгө баратканда апабыз менен сүйлөшүп, такташып алып, анан барабыз да. Негедир? Апабыз биз барабыз дегенде биздин келгенибизди өзгөчө даярдык менен күтүп, анан баардык шартты үйдө тозуп алып, жасап алып, анан Замирбек агай менен бизге бир жолугушуу уюштуруп бергендей сезилет да. Бул кызыгы Замирбек агайга билгизип дагы, билгизбей дагы биз менен өзүнчө сүйлөшүп, анан кайра ошол жанагы жыйынтыктан кийин бизге айткан сөзү бизди андан бетер Замирбек агай менен байланышты жакындан байланыш болуп туруусуна бир шарттайт, негиздейт десем болот да. Неге дегенде, ой, агайыңар ооруп атам деп төшөктө жатат эле, силер келгени ырдап эле тимине оорузунду койду го деген сыяктуу сөздөрү бул чыны менен ошондой. Бирок ошону көрө билип, ошону таап, анан бизге айтып атканы чындап эле биз барганда агайыбыз ээргип биз менен маектешип сүйлөшүп атканы, биз агай менен болгон мамилени ал киши көшөгөнүн артында туруп чыңдап атат деп айткым келет. Анан чыгармачылыгында мен сүйүнүү менен, кубануу менен айткым келет. Өткөндө Азамат экөөбүз Өмүрзак байке болуп бир кечеде жолугушканда сүйлөшүп, сүйүндүк, абдан сүйүндүк. Агай менен Супарада бир иш чара тартылып, небереси мына чоң атанын жолун улап, комузда чоң күүлөрдү керемет чертип атат. Ушул нерсе жөнүндө да сурайын деген балдардын арасында. Сөзүң оозуңда, шекериң оозунда. Апабыздан жылып кеттик, айтып коеюн дедим. Бул кишинин улуулугу. Жогоруда Самат мырза 1 минутта убакыт бар. Жогоруда Самат мырза айтпадыбы деп тескери койбойм. Бизди тамак жасап да күтүп алат, ошонун баарын даярдап коет. Анан эгер агайыбыз сүйлөп аткан болсо, тамак бышып калды да ысык. Ошону айтпайт да. Агайды карап турат да, ортодогу мындай паузаны күтөт дагы. Андан кийин айтат, тамак бышып калды, алып келсем болобу, алып келейинчи депчи.
болбосо эй токтоткула кел тамак ичип алгыла десе деле болот да. Өнөргө болгон демек өзгөчө бир өнөргө болгон сый. улуу адамды улуу булган инсандын бири Растчылык айтабыз, апабызга да. Сау болуңуз. Чоң рахмат. Негизи Замирбек агабыздын баягы 3 ысымы бар деп билебиз. Өзүнүн паспорттогу аты Мир болгон болсо, бул кишинин баягы өзгөчө өзүнүн бир үйдөгү энелеринин койгон аты Тобокел экен дагы, анан биз жалпыбыз тааныган аты Замир экен. Агабыздын бул 3 кыры дейли, 3 кыры эмес, агайыбыз баягы сыпатталган не дейбиз, алмаз сыяктуу кандай гана багытта болбосун нурун чачса бардык жерде жаркыратып турат. Агайды дагы да бир жолу ушул 70 жылдык бир курагы менен куттуктайбыз. Агай 70 жыл бул эми өнөрдүн бир жеткен сереси деп биз эсептебейбиз. 80ге чыгыңыз, 80ден ары көздөйтөн болом 90го чыгыңыз, анан 100дү дагы ушул жерде так ушундай кылып, 100гө чыкканда куттуктап отурабыз сизди. Жалпы эл менен. Бар болуңуз, дагы бир нерсе баягы айтып өткүбүз келет. Баягыдан бери бул кишинин кандай бир аркы доордон берки доорго өнөрдү алып өтүп берген улуу инсан экенин айтып атабыз. Анан бул кишинин ошол улуулугун урматтай турган жыл так ушул жыл. 70 жылдык өзүнүн бир жетегинде бир биздин бир мамлекеттик бир деңгээлде өтөт деп ишенели. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Агайды дагы бир жолу сыйлыгы менен, туулган күнү менен куттуктайбыз агай. Дайыма бар болуңуз. Маданият каналы өзүнүн берүүлөрүн улантат. Биз сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошобуз. Аман туруңуздар.